Айыл чарба министрлигине кайрылат элем да. Эми биякта деген суроолорда калуу тилектер да бар болот да. Бүгүнчү менин эме суроолорумда дагы. Вот айыл чарба министрлиги бизде жалпы кредиттерди биз деген 19 жана 4% менен берилет экен, льготный эмес, мындай кредиттерди айыл чарба сферасында барбы? Айыл чарба тамак ашуунун жана мелиорация министринин орун басары Эркин Бекчодуев айыл чарбасында эң төмөнкү пайыз менен 6% менен берилет. Бул льготный кредиттер, льготный кредит. А на общих основаниях алганда деген 14,14 деген барбы? Негизинен ошол 20%га чейин коммерческий банктар берет. Эми бул абдан өкүнүчтүү, анткени дотациялык дүйнө жүзүндө бүт дотациялык сферада арзаныраак болуш керек да. Силердин отчетуңуздарда жазылып атат да. 11 миң канча кишиге кредит, льготный кредит бердиңиз деп атасыз? 11 миң хозяйствующий субъектке берилиптир, айыл чарба сферасында. Отчетуңуздарда турат да. Айыл чарбасынын каржылоо 6-чы ошол долбоорунда сиз айткан 11 миңден ашуун 11.149 Эльвира Жылгабековна. Ошондо айтсаңыздар, эң чоң кредитти суммасын, анан эң аз алган кредиттин суммасы канча болду? Мындайда эми канча жалпысынан деген сиздин эмеңиз боюнча 5 миллиард берилиптир деп атасыз, Ошондо 5 миллиарддын ичинен деген ушунча 11 миң хозяйствующий субъект 10 миңден 100 миңден алып калдыбы? Может быть, бир чоң ири объектке көбүрөөк берилип калдыбы? Ошондой бир детализация барбы? Айыл банк жооп берип койсун. Барбы? Эльвира Жылгабековна, мен жооп берип коеюн. Азизбек Оморкулов, РСК банк. Негизинен минимальный суммасы 100 миң, 150 миң сомдон башталат. Бул деген баягы күрөөсүз кредиттер. Максимальный суммада чектөө жок. Бул деген баягы эң чоң ири кредит барбы суммасы сизде? Канча берилди эле? Бизде бир 30-40 миллиондун тегерегинде максималь. Ким алды эле аны? Бир компания, 2 компания, 10 компания, канча фирма алды? Бир компанияга 30-40 миллионго чейин алса болот. Ал компаниянын атын да билет болуш керек. Кайсы жердеги компания? Жок, ал атын айта албайм, бул деген банк. Это коммерческий неме тайна болуп калат, Если можно, мага анда неме жазуу түрүндө берип койсуздарбы, ошол детализацияны. Рахмат. Мен эмнеге бул суроо берип атам? Мага мынтип дыйкандар жазып атат да, бир эле мисалда, урматтуу Замирбек Марипаевич, сизге да. Вот автомаш радиатор да, Беларусь тракторларын айыл банк аркылуу лизинг менен тракторлорду берип, алар дыйкандар салат экен да. Ошондо деген мисалы МТС 82.1 трактордун баасы 1 миллион 350 миң сом болсо, ошол биздин дыйканы салыш үчүн биринчи деген 30% төлөмдү төлөш керек экен, айыл банк болуш керек. Ошондо деген орточо бул 450 миңдей чыгат экен. Андан калган сумманы 7 жылга бөлүшөт, банктан өзүнүн проценттери да кошулат экен. Ошондо МТС 82.1 трактору болсо, аягында деген 1 миллион 650 миңге алынып калат экен. Дыйкандардын бир жылдагы немеси доходу бул бир нече адам кайрылды да, 100 миңдей алабыз дейт да, орточо. Мындай башкача ыңгайлуураак немелери жокпу? Ошо бул калоо иретинде айтып атам да, бунун бир жолдорун караштырбайлыбы? Мындан да арзаныраак кылып. Дүйнө жүзүндө бул дотационный сфера да. Замирбек Марипаевич, пересмотрите ушул жакта. Да, ушуну карайлычы, сиз менен чогуу биргеликте. Рахмат. Мен ошол кишилерди да чакырат элем да, мындай угуп алыңыз деп. Экинчи, ГП Кыргыз почтасынын өкүлү барбы? Кимге тиешеси бар? Кыргыз почтасы жок, мамлекеттик каттоо кызматы бар. Сиздин аты жөнүңүз ким? Төраганын орун басары Айнура Туйбаева. Айнура айым, айтсаңыз, мага мынтип жазып атышат да, чоң ГП Кыргыз почтасында баалар өзгөрүлүптүр да, бир топ ирет кымбаттаптыр. Чоң конверти 19 сомго, бланк уведомлениясы 19 сомго, жөнөтүүсү 25 сомго, ошондо деген бир конвертти азыр деген бир кат жөнөтүш үчүн 63 сом болуп калыптыр. Мындай кымбаттоонун негизинде эмне турат? Сервис оңолдубу, какой-то бир требованияларды жоготтуңарбы? Эмне болду да? Эмнеге мындай кымбаттатасыздар? Азыр элдин баары анысы эле интернет аркылуу электронный почта менен эле бири-бири менен мамиле болуп калган да? Эльвира Жылгабековна, сиздин сурооңуз боюнча биз Кыргыз почтасы менен чогуу иштеп чыгып туруп, андан кийин сизге кат түрүндө жооп берем. Анда мага жазуу түрүндө берип койсоңуздар, рахмат. И РЭО ГАИга да суроо берет элем да.
ишеним каттар боюнча эми азыр Бишкекте абдан орчундуу бир суроолор болуп атат. Мен буну парламенттен да бердим, азыр да сизден сурайын деп атам да. Берилген ишеним каттар боюнча жолдорун таптыңызбы? Миңдеп адамдар. Мындай экен да, мен баян өкмөттөн парламентте заседаниядан сурасам, мынтип атышат да, сотко берсин деп. Сотко берсе, машинең деген 4 миллион болсо 10% неме бар, взнос пошлинасы. То есть, прежде чем подать в суд, он 10% пошлинасын төлөш керек. А если он там где-то в регионах, мало того, что штраф огромный придет ему, да, так еще 10% взносын төлөш керек. Бунун жолу кандайча? То есть, сотко бере албай калса, сиздер аргасыз коррупцияга түртүп атасыздар. То есть, они договариваются с кем? С гаишниками. Бунун жолун бир ойлоп таппайлыбы? Мен Минюсткада кайрылсам, Минюст тескери менден сурап атат да, сиздин оюңуз кандай деп. Урматтуу Эльвира Жылгалбековна, чынын айтканда бул азыр бир көйгөйлүү маселенин бири. Ошол баягы коопсуз шаар долбоору ишке киргенден баштап бул аябай чоң проблема экени чын эле ачыкка чыкты да. Себеби дегенде 2012-жылы ошол ишеним кат доверенности баягы милдеттүү түрдөгү документтен уже баягы списоктон чыгарып салганбыз. Өкмөттүн токтому менен жол эрежесине. Жок, анан 9 жылда өкмөт каякта карап жыл турду. Анан ошол баягы транспорт каражаттарын сатуу болбосо баягы алып берүү маселеси бул баягы ишеним катка даже байланышы жок болуп калган болчу да. Азыркы күндө биз өкмөткө 2 сунуштама бердик. Биринчи сунуштамасы кайра ишеним катты баягы обязательный документ катары киргизип, эгер транспорт каражатын бөлөп алган болсо, сөзсүз түрдө ошол ишеним каты болуп, анан ошол ишеним кат каттоо эмеде ГРСте каттоодон өтүп, биз уже ал транспорт каражатын ээсинен сырткары ким айдап жүргөнгө акылуу экенин так ошол базага киргизип тактоо боюнча азыр өкмөттө токтомдун долбоору турат. Канча убакытта бул маселени чечишет? Азыр штрафтар токтой элек. Токтом долбоору бүт баягы мамлекеттик органдардын бардыгына макулдашуу процессинен өткөн, азыр уже өкмөттө кол коюуга даяр. А эгер дагы бир жол мындай жол болсочу, эгерде ошол берилген нотариустардын коммерческий тайна деп жашыртпай, алардын доходун көргөзгүсү келбейт да, аларчы ошон үчүн коммерческий тайна деп атышат да. Бул негизи Замирбек Марипаевич бул өкмөттүн бир чоң кыла турган жумушу да келечекте. Миңдеген адамдар мындай жалоба менен кайрылып атат да. Если ошол доверенность алып, дубликаттарын эси укук берипчи, алып туруп, ошака деген печать, район печатын койдуруп, анан же учеттон чыгарууга уруксат берсеңиздер. Бул жерде Эльвира Жылгалбекова. Ошол жаңы ээлери чуркап өздөрү тапкандай болсо да, эгер кийин оформление кылам десечи. Туура эле. Бул жерде ошол жана биз бу жерде проблема ал баягы доверенность эмес болуп атат. Буга чейин уже саткандар доверенность жок эле сатып жиберген, только техпаспортты чөнтөгүнө салып алып эле айдап жүрөт да. Проблема ошондо болуп атат. Ал эми эгер привязка доверенностька кыла турган болсок, азыр мына юстиция министрлиги менен биргеликте сүйлөшүп атабыз. Ошол доверенность как это доверенность жок сатып жиберген привязка техпаспорт, фамилия саякта деген кимдин фамилиясы бар болсо ошонун ээсин чакыртышат да. Бир оформленияга. Азыркы күндө ошол жанагы доверенностьти биз обязательный документ катары жанагы правиладан алып салгандан кийин Кыргызстанда ошо купли-продажа жөн эле техпаспортты берет, акчасын алып туруп кетип калгандар көп. Ошолорду биз жөнгө салышыбыз керек болуп атат. Не совсем мыйзамсыз болот. Ооба. Ошон үчүн азыр ошону мыйзамга киргизиш үчүн биз жана өкмөткө доверенностьти сунуштап бергенибиз ошол болуп атат. Ал эми экинчи жолу ошол чын эле жана сиз айтып аткан ошол доверенность жазып бергенде бирдиктүү реестр доверенностьте бүт бардыгын түзүп, бул баягы юстиция министрлигине байланыштуу, ошонун бүт бардыгын тоже базага киргизип туруп, ошону да жөнгө салуу маселеси Минюс менен чогуу иштелип атат. Буну ылдамдатпасаңыз кийин чоң ызычуу ансы эле элдин эмесин ачуусу келип атат. Токтомдун долбоору даяр. Эми сиздер непосредственно эл менен иштейсиздер, билесиздер бул сферада. Туура. Так, рахмат. Анан дагы урматтуу билим берүү министри, сизге бере турган суроо, ВАК боюнча да, аттестационный комиссия боюнча, мына деген биздин акыркы убакыттарда ошол ВАК боюнча жалобалар көп болуп атат да, жалаң бизнесмендер, анан тиги чоң орунда отурган чиновниктер эле кандидатский защищать эте алат, анткени абдан кымбат чыгып атат. Мисалы мен жөнөкөй карапайым мугалим болсом деген, биринчи научный статьяны опубликовать этиш үчүн жанакы эмне деп коет, Ринцовский деген бир требованиялар бар турбайбы? Ошол требованияга дал келип, анан чет өлкөлүк изданияларга чыгарыш керек дейт. Эгерде мугалим зарплатасы 10-12 миң болсо, буга кайдан каражат табабыз? Анан биз ошентип өспөй жүрө беребизби деп атышат. Карьерага да мындай чоң мындай эме болуп атат да, тоскоолдук болуп атат дейт. Андан тышкары дейт, азыр ВАК деген хочет ужесточить процедуру
защиты диссертаций, и ошондо вот скопус международный неме требования киргизип атырсыңар да, анда деген ар бир немеге защита үчүн $1000 США-га чейин чыгып кетет экен да. Бул кандайча? И плюс дагы бир нерсеси бар, мен чет өлкөдө окуган жаран катары айтайын да, PhD менен докторский менен кандидатский мы же до конца не урегулировали. И вы же, это же, вот пока мы ошол переходный период бүт элекке чейин бул нерселерди токтотуп турбайсыздарбы? Мы, получается, чоң пропасть кылатабыз между простыми гражданами и гражданами, у которых есть возможность это делать. Уважаемая Эльвира Джергалбековна, ВАК не относится к Министерству образования, он напрямую подчиняется правительству. Академии наук, да? Правительству Кыргызской Республики, Академия наук тоже. То, что касается требований вот, издания, ну, это международные требования, поэтому, ну, вот я не знаю, представители ВАК здесь есть или нет, но они не в структуре Министерства образования, я за них отвечаю. Ну, вы знаете, вот когда за ошибки в учебниках я вам вопрос задала, вы тоже сказали, я за это не отвечаю, я не знаю, да, но это же все-таки сфера, подождите, это все-таки тоже ваша сфера, сфера образования. Мы как-то вот эту синхронность давным-давно потеряли, да? Один министр, он говорит, это не мое, меня это не касается. И каждое министерство живет в своей раковине, меня это не касается. Это не совсем правильный подход. У меня к вам просьба. Вы, как бы даже если вы не можете ответить, вы для себя такие вещи, я думаю, должны знать, как министр. Я ответить могу. Значит, вы же спрашиваете Давайте. по требованиям Высшей аттестационной комиссии. Я вам отвечаю, что Высшая аттестационная комиссия не вправе за них отвечать по их требованиям. В целом, по требованиям к научным, подготовке научных кадров, то, что вы сказали по изданиям, скажем, вот Scopus, RINS, то это международные требования, мы к этому рано или поздно должны идти. То, что касается степеней PhD, скажем так, это законопроект, который на сегодняшний день находится на рассмотрении парламента. У нас осталось последнее чтение, и после утверждения парламентом мы начинаем разрабатывать уже все остальные положения. Хорошо. Ладно, в следующий раз я тогда их попробую сама найти, и с ними, наверное, лучше встретиться, напрямую задать вопрос, да? И почти акыркы суроом ГПКЯл анан Руздрам боюнча мен бир канча айдан бери көтөрүп келе жатам. Комитетте улам эртең жооп беребиз, бирсүгүнү жооп беребиз деп коюшат. Парламентте суроо берсем коррупция менен күрөшүп атабыз дейсиздер, урматтуу өкмөт. Непосредственно могу ГПКЯлда тапкан көтөрүлгөн маселеде 500 расмий түрдө $500 миллиарда ущерб государству болгон. Бул кандай бизде коррупция менен болгон күрөш болуп атат. Азыркы убакытта деген директордон жумуштан алдык дедиңер, иш козголду дедиңер. А бирок ичиндеги системасы мына 6 ай болду бул маселени көтөргөнүмө. 6 айдын убагында ичинде система өзгөрүлгөн жок. Кеп эмнеде болуп атат? Мен жооп берип койсом. Бул биринчи, экинчи жанакы Руздрамдын тегерегиндеги 6 кафе боюнча. Мен 6 кафенин ээлерин менен сүйлөшсөм, мурдакы директор, азыр буга чейинки директор Кулинскийби ошого иш козголуп атат да. Бул адам тескери ошол документтерди упорядочтетип чечип берейин деген адамды камап атасыздар. Ага чейинки болсо Воробьев деген бир немеси бар, аферисти. Ал деген бюджетке ошолор 6 кафеден 13 миллион чогултуп алып туруп качып кетип, түрмөдө да аягына чейин отурбай, тиги чоңдордун жардамы менен чыгып алыптыр. Азыр болсо тиги элдин баары менен соттош кыйын болуп жүрөт да, уялбай да. А ущерб какой государство, он же не компенсировал. Почему человека, который ни при чем сейчас, на него уголовное дело возбудили, он сядет, а человек, который при чем, остается за бортом? Бул туура эмес нерсе да. Барбы жооп бере турган кишилер? Айтып бериңизчи. Элга Жыгалбековна, вот кыял боюнча өткөндө дагы жооп бердим эле. Биз кылмыш козгоп, сиз өзүңүз билесиз. Анан прокуратура менен чогуу сунуш киргизип, ал кишини жумуштан алынган. Управ делам компетенциясына кирет экен, алар ал жерге өздөрүнүн жетекчисин коюшту. Бирок азыркы кезде биз мына шаардык бизнес службанын бул боюнча иштеп атат. Азыр ошол жердеги арендага берилген кыялга тиешелүү жерлердин баарысын биз инвентаризация кылып атабыз азыр.
Ошондо болжолду мен Зарымбек Марипаевич, мен эмнеге сурап атам? Азыркы буга чейин бюджетке канча түшүп жатты? И сиздин прогнозуңуз боюнча ушул коррупция ачылгандан кийин бюджетке канча түшөт? Айырмасын айтып бере ала турган кишилер барбы буякта? Фимпол отурат, Ринат мырзабыз отурат. Фон көрсөтмөсүндө Айтып берсеңиз, разницасы канча болот? Канча бюджетке түшүрөйүн деп атасыздар? 1 ГП кыял. Анан депутаттар суроону көтөрөсүңөр, аягына чыгарбайсыңар деп эл ушунча мындай нааразы болот да, аягына чыгаралы десек, ортодо ушинтип суроолордон качып калышат. Саламатсызбы, Элвира Жыргалбековна. Кыял боюнча айтып кетсек, общий площадь 14.499 квадрат метр экен, өзүнүн имараттыкы. Анын арасынан 3.628 квадрат эмеге арендага берилет экен, ижарага 25,02%. 17-жылы 76 келишим түзүлгөн экен. Бардык сумма 5.967.555 сомго. 18-жылы 96 келишим түзүлгөн экен, 8.226.000 сомго. Анан бул айтылып кеткенде Бакир Дулаш айтып кетти, азыр инвентаризация жүрүп атат. Инвентаризация жүргөндөн кийин толук маалымат чыккандан кийин биз анда ошону эсептеп бере алабыз да, биздин калькуляция боюнча. Да канча түшүшү мүмкүн үстүнө. То есть азырынча мынча бюджетке түшөт деп айта албайсыз, э? Бизде андай маалымат жок, инвентаризацияны бүткөндөн кийин айта алабыз. Рахмат, Зарымбек мырза, ушул боюнча мага анан жооп берип коюшсунчу, э? Хорошо. Фимпол жерип коесуздарбы? Шаардын жетекчисин күтүп атып, эртең келем, бирси күнү келем деп ошол ойдон келишкен жок да. И акыркы суроом Минтранска. Жанат мырза, айтсаңыздар, Сарыстын фаза 4, проект Сарыс 3 деп берилет да, участок Бишкек Карабалта. Менин билишимче, кышында деген ошактагы көпүрөлөр бар болчу да, Жыламыш, Сокулук, Аксуу, ошо көпүрөлөрдү деген тиги Селевой пат русло деп да, Аксуу деп ошол көпүрөсү да белгиленген да. Кышында заморозили, азыр баштадыңарбы? Канчасын бүтүрөсүздөр, анан качан бүтүрөсүздөр деп эл сурап атат да. Чүйдөгү немелер боюнча айтып атам, Сокулук районундагы көпүрөлөр. Да, я понял. Ведутся строительные работы на 4 мостах. Сейчас это река Джантай, река Сокулук, река Аксу и селевое русло Аксу. И один мост завершен на 96%, это мост Джиламыш. Почему я спрашиваю? Там, вы же знаете, там школьники, люди в брод ходят, им вот эти просто для удобства населения, они все спрашивают, качан бютрюстеры. Да, остальные. Все по плану в этом году искусственные сооружения будут закончены. На 19-й год успеете или уже на 20-й год к Ну, по плану в 2019 году искусственные сооружения должны быть закончены. И сейчас ведутся вот напротив школы, эти подземные переходы строятся. А, и будет строиться, да? Они уже фактически строятся. построены, да. А, ну все, это вот местное население спрашивает, мы все-таки будем с ними встречаться весной, летом. И вот, Жанат Мурза, к вам еще одна такая просьба. Обратились представители перевозчиков, наверное, их ассоциация перевозчиков, да, они никак не могут с вами встретиться по упорядочиванию междугородних перевозок внутри Кыргызстана и вне с Кыргызстана в другие города. Там вопрос в чем? Вот мы очень много же говорим ДТП, таксист утром Саша в Бишкек выехал, там, с Нарына в Бишкек выехал, тут же не спит и опять же в ночную смену, очень много ДТП. И раньше при Советском Союзе какие-то нормы, стандарты они соблюдались, сейчас, говорят, абсолютный хаос. Вот я бы вас попросила, давайте вот я этих людей к вам приведу, давайте вместе встретимся, да, надо это упорядочивать. Ну, хорошо, они у вас к вам приходят, там через пост пройти не могут, и эти люди остаются на улице. Министрге Жеталбаев стоит, и Замирбек Марипаевич, арбир ведомства, да, их охраняет покруче, чем нас, Джоур Кенеше. Вы как-то, пусть к людям ближе будут наши министры. К Минздраву, чтобы попасть в прошлый раз, с деревни приехали, на улице 2 часа стояли, я министру лично звонила, примите, пожалуйста. А потом министры жалуются вам, к примеру, что мы какие-то свои личные поручения выполняем. А простые люди, избиратели, наши избиратели, ваши тоже граждане, да, они к ним попасть не могут. Аркасында биздики мынча охрананын эмеси жок, булардыкы бар болгондой. Суранычы попроще, анан элге жакыныраак болсун деп. Хорошо. Анан мындай да 28 жылда 30-чу өкмөт болуп атат, анан мен критика көп айтылып атат, мен анысына деле не безосновательно кошулам, бирок за 28 лет 30-е правительство болуп атат, анан 30-чу правительствону азыр алмаштырабыз деп чыксак деген инвесторлордун жүрөгү түшүп, мына эмелери жарым проектлер аткарылбай жатат деген себеби ошондо. Силерге Таджикстанга барсам, кечээ эле вице-премьериңерди тоздук элек, бир жумадан кийин алып салдыңар дейт. Кыргыздар силер мындай стабильность жокпу силерде деп ачык эле сурап атышат.
Анан бул жерден деген, конечно, биз отчетуңарды колдоп беребиз, бирок жетишкендиктерди оңдош керексиздер да. Элдин ишеними ылдыйлаган себеби ошол болуп атат да. Людям не объяснить, что просто у нас министры меняются каждые полгода и каждый год. И вот эти вещи, конечно, надо укоренять, что иштеп, бирок сынга да турат, түшүнгүлө, анан сынды деген, могу отчетко келгенде эле биз суроо берип калабыз, анан бир жыл карабай жооп берем дегенде, урматтуу мына министр транспорта бердим азыр, айыл чарба министрлерине бердим. Пожалуйста, вот, ну как-то, чтобы от вас тоже ответ был. Потом мы вас раз в год видим, раз в год у нас тоже возможность задать вам такие вопросы на отчете. Хорошо? Рахмат. Рахмат, Эльвира Жакалбековна.